Эгерде менде мүмкүнчүлүк болсо ноокат элине кызмат кылган эмгандык кылып экетерим шаарынан өзүм жалгыз ушул жерге келдим сиздер менен учашканга. Кызмат кылганда бүгүн балким биз тентибейт болушубуз керек. Мейли бул тагдыр. Эл журт үчүн кызмат кылууга бардыңыздар, чатырык жасайын. Чабылекер айткан экен. Балким өчсө өчөт, балким өчпөсө өчпөйт. Бирок мен колумдан келгенин кылып атам деген. 500 000 сомду өзүбүз үчүн, акырет үчүн, келечек үчүн берген ихсаныбыз бул жалган жашоодо эл журтка, атамекенге, келечек муунга пайдасы. 1-класстан 4-класска чейин мектеп маселеси бар. Ой менен токмокулак чоң айыл болуп калган. Мына грамотага татыктуу экенибизге ишендим да. Анан азыр ушул фондко дагы кызмат кылып бир коногубуз бар. Ошо мемеге сөз берип коелу. Нарматов Илгизге мынау сыйлыгы бар эле. Мурун буну өзү ошол Екатеринбургга апарып беришибизге эле ошол убакта бир себептер менен барып берилбей калган. Бизде тапшырганча бул инибизди дагы сөзүн угап тапшырайлы. Кадырлуу меймандар, мындай Жакшнакай Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы Ош облусуна караштуу Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынан ыйгарылган. Ардак грамота Россия Федерациясындагы мигранттарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, аларды ынтымакка, биримдикке чакыруу менен социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн элдердин муктаждыктарын чечүүдө жигердүү жардам берип, Ноокат районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Ноокат финансылык кайрымдуулук фондунун төрагасы, Екатеринбург шаарындагы Ноокат комунун төрагасы Нарматов Илгиз Таштанбекович сыйлаган. Ноокат районунун акими Дамир Иманалиев агайыбыздан. Колчап куттуктап коелу кадыр. Буландай мамлекет тарабынан берилип жаткан грамота ар бир инсан менен бериле берчү нерсе эмес, андыктан куттуктап коелу бар болсо. Эми аны сөз берели кадырлуу меймандар, көңүл бурабыз келебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Акбулак элинин сыйлуу эл журту. Бүгүнкү күн керемет күн. Чындыгында туулган жер тупурак алтын, мен силерди сагындым деп ушул теманы, ушул жыйындын себепкери болгон биздин агабыз Сүймөнкулак агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Сүймөнкулак агабыз бул бүгүнкү мезгилдин Кыргыздын жаратмандарынын бири. Ага биз сиз менен сыймыктанабыз. Аллахым ыраазы болсун, жашоо, ден соолук, өмүр рызкыңызга береке берсин. Ар дайым бизге үлгү ибрат болуп, жол көрсөтүп жүрөбүз. Терең ыраазычылык. Чындыгында жердештер 20 жыл болуптур бүгүн бийиктикте самолетто келатып, адам баласы жашоодо бир көтөрүлүп, бир түшүп, кайра айтат го, жыгыласың, турасың деп бийиктикте учуп келатып, кайсы бир мезгилде бийиктикте болот экенбиз. Бирок кези келет, түшкөнүбүздү билбей калышы да мүмкүн экен. Бирок эч ким түшпөсүн, ар дайым сиздер менен бийиктикте учалы. Аллах бийиктикте учкан насип кылсын. Ошол жерде ойлонуп келатып, чындыгында мен дагы сиздерди сагынгандыгымды ойнуп алдым да. Чындыгында мен дагы анткени 20 жылдан бери талаада мигрант болуп жүрөт экенбиз. Бүгүн жакшы кабыл тилектер айтылып атат, жакшы сунуштар айтылып атат. Бүгүнкү ушул Ноокат акимиятынан тарабынан Ноокат акиминин сыйлыгында сиздердин дагы жардамыңыздар бар. Акбулак финансылык фондунун эл өкүлдөрүнүн да жардамы бар. Ушул эл өкүлдөрү менен бирге, сиздер менен бирге ушул Акбулак финансылык фондун түздөп, бутка тургузуп, ушул жерден талим-тарбият алып, ушул жерден өз полномочиямды тапшырып, мен башка багыт менен ошол өзүм жашаган жерде Ноокат элине кызмат кылайын, бир эле өзүмдүн айылыма кызмат кылып жүрөбүзден. Эгерде менде мүмкүнчүлүк болсо Ноокат элине кызмат кылган, эмнеге кызмат кылбашым керек деп ошол эмнеге менен Ноокат каймак финансылык фондун Екатеринбург шаарына түптөп тамырлап бүгүнкү күнү Екатеринбург шаарына Свердловский область, Екатеринбург шаарында Ноокат каймак финансылык фонду Кыргызстандагы бардык райондордун эң үлгү болуп келаткан эң алдыдагы Ноокат комуна. Ошол Ноокат каймак финансылык фондуна дагы сиздердин жардамыңыздар менен ошол жерге жетип барган урманчылар. Мен сиздер менен сыймыктанам. Сиздерди сыйлайм, сиздерди чындыгында сагындык. Бул кече кусалдыктын, сагынычтын эмесин жое турган кече. Бүгүнкү
жиынга мен ат менен келдим. Ар бир адамдын өзүнүн жашоодо максаты бар. Биздин Сүймөнкул байкебиз дагы кичинекей кезинен мен өмүр бир жаратман деген бир YouTube каналга берген өзүнө мен аны кыска жерин кесип алып сиздерге жибердим. Аны көрдүңүздөр, аябай жакшы. Байкемдин кичинекей балалык кезинен өмүр ушул деңгээлге жеткенге чейинки өмүр баянын угуп, мен агандан үлгү ибрат алып, бүгүнкү күн атайын ушул байкемдин жыйынын атайын келип жолугушуп, акыл насаатын угуп, ошол байкемдин тарбият алайын деп атайын мал жан убактымды курбандык кылып Екатеринбург шаарынан өзүм жалгыз ушул жерге келдим сиздер менен учрашканга. Урматтуу жакшылар, биз бул жерде жашап атабыз. 20 жыл мен Россияда жашап турмун. Менин 20 жылдык өмүрүм артта калды Россияда. Бүгүн мен бала чакам менен Россияда мигрант болуп жамбага тентип жүрөм. Эгерде 20 жыл мурда бүгүнкү биз кылып аткан ишти, келечекти ойлоп, биздин келечекти ойлоп, биздин аталар, биздин улуулар кызмат кылганда бүгүн балким биз тентибейт болушубуз керек. Мейли, бул тагдыр. Бүгүнкү күнү биз жан багып, бутка туралы деп атамекенге жардам берип, атамекендин өнүгүүсүнө салым кошуп атабыз. Бүгүн биз менен бирге балдарыбыз тентип, биздин балдары тентибесин, неберелерибиз тентибесин деп Кыргызстан өнүгүүсүнө салым кошолу деп ушул Ак булак финансылык фондуна жардам сурап жатабыз. Бүгүн балким биздин фонд сиздердин жардамыңыздарга муктаж, бирок бир күн келип сиз менен бизге ушул фонд жардамга болсун, урматтуу жакшылар. Келиңиздер, кылсак бул бизде жаратман байкелер, колунда бар ийгиликтүү байкелер бар. Мына бүгүнкү күнү келип кимде эгер шырт болсо, кимде мүмкүнчүлүк болсо, ушул тармакта мен сизге жардам берем деп, мындай болгон эмес. Ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз менен жашап, өзүбүздүн гана кызыкчылык менен 20-30 жылдан бери жүрүп, ушул деңгээлге келдик. Келиңиздер, мындан ары бутка турдук, үйлүү жайлуу болдук, жашоодон ордубузду таптык бардыгыз. Мындан ары атамекендин өнүгүшү үчүн, келечек үчүн, эл журт үчүн кызмат кылууга бардыгыңыздар чакырык жасайм. Келиңиздер, Ак булак финансылык фонду бутка турушуна бардыгыбыз колдон келген жардамыбызды аябайлы. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбызды отко кытканда бир чабалекей бир оозуна бир тамчы сууну алып отко карап учат дейт. Сенин бир тамчы сууң эмнеге болмок? Ушунча от күйүп турган алуу болуп, тоннала суу төксөң өчпөй турган отко дегенде чабалекей айткан экен. Балким өчсө өчөт, балким өчпөсө өчпөйт. Бирок мен колумдан келгенин кылып атам деген экен. Келиңиздер, чабалекейчилик жокпузбу? Ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылык менен жашай беребизден, келиңиздер, келечектин кызыкчылыгы үчүн, атамекендин өнүгүүсүнүн кызыкчылыгы үчүн биргеликте болгону бир объекттин акчасы 500 000 сомду өзүбүз үчүн, акырет үчүн, келечек үчүн берген ихсаныбыз бул жалган жашоодо эл журтка, атамекенге, келечек муунга пайдасы тиет. Акыретке ар бирибиздин өзүбүзгө пайдабыз тиет. Ачуу үчүн бир десе эч качан анын байлыгы кемебейт. Наоборот, тескерисинче, байыңыз келеби? Садака бериңиз. Ооруйсузбу? Шифа тапкыңыз келеби? Садака бериңиз. Бөөдү кырсыктын алдын алып садака бериңиз. Келиңиздер, келечек үчүн жаш садака берип, ушул сиздерге кызмат кылып аткан агаларыбызга, досторго, инелерибизге жардам берип, биз бир үй бүлөбүз. Бир жерден ошол Ак булак айылынан, ошол Ак булактын суусун ичип, тузун жеп, тарбиятына ошол уядан бардыгыбыз бир чыгабыз. Андыктан келиңиздер, биригели, ынтымак, биримдик болгон жерде өнүп өсөт. Бүгүнкү күнү бизде Екатеринбургда Ноокат финансылык фонду жалгыз бой энелерге бир айда бир үй бүлөгө 5000ден жөлөкпүл акча берип атабыз. Анча-мынча үй бүлө Кыргызстанда туруп ала албайт экен ошону. Машинам бар Россияда иштеткенде деп бербей атыр. Бирок бүгүнкү күнү ынтымак, биримдик менен Ноокат финансылык фонду Екатеринбургда жалгыз бой энелерге колдоо көрсөтүп, бир үй бүлөгө бир айда бир жылдан 5000ден жөлөкпүл акча берип атат. Акча керек болсо 20 000 акча 2 ай мөөнөт менен берип атат. Муктаждыгынча айлыгы тийгенди алып келип бер. Каза болуп калса грузбестик 50 000 бөлүп берип атат. Bir жылда bir ороза айы келгенде Рамазан айында ооз ачарга 100 000 каражат бөлүп берип атат. Мына ынтымак биримдикте. Ынтымак биримдик болсо ийгиликтүү иштин үстүнөн чыгабыз мачашлар. Буттосмойлор болбосун, колдоо болсун бири-бирибизге. Бизден илимдүү, билимдүү бизнесмен байкелер чыгып атабы? Колдойлу, урматтайлы. Ушуларга наоборот колдоо көрсөтүп, пайдашкер ушулардан жардам сурайлы. Ноокатка мына биздин Ак булак финансылык фондубузда бүгүнкү күнү миллион акчабыз болгон болсо,
жаратман ушул биздин Сүймөнкул байкебизге окшогон, Анвар байкебизге окшогон ийгиликтүү иштин көзүн билген инсандарга берели, пайдалансын, калган акча чогулсун. Бир убакыт келгенде ошол ал биз берген акчага кошуп биздин бизнесмендер биздин айылдын муктаждыгын чечсин. Келиңиздер, бүгүнкү күнү биригип туруп биз айылдын муктаждыгын чечели. Акбулакта бала бакча биринчи маселе, бала бакча жетпейт. Союз малындагы бир гана бала бакчабыз бар, андан башка бала бакча жок. Туурабы? Калганы бардыгы арендада отурабыз. Аренда төлөп бирөөнүн үйүн частный садик кылып отурабыз. Эмне себептен биз биригип туруп ынтымакта жерди сатып алып, даже частный садик болсун, жерди сатып мамлекетке биз бала бакча кылып өткөзүп койсок болбойбу? Эмне себептен болбосун? Бала биринчи класстан 4-чү класска чейин мектеп маселеси бар. Ой менен Токмокулак чоң айыл болуп калган. Биз көбөйдүк урманчачлар. Биздин саныбыз көбөйдү, Акбулак чоңойду. Акбулактын социалдык маселелерин чечкенге сиз менен биздин кудуретибиз, эркибиз жетет. Болгону бизге ынтымак, биримдик керек. Өзү урманчачлар, кайрымдуулук. Бизде айылда эжекелер, карындаштар, апалар, бизде Майрам эжекеге окшогон бизде патриот эжекелерибиз бар. Иш жүзүн билген. Майрам эжекеге да Алла разы болсун, көп жерден мен атын угам, кызматын угуп жүрөм. Анвар Жусуп байке биздин эл өкүлү. Бизде толтура кызмат кылган элиме деген патриот агаларыбыз бар, эжелерибиз бар. Болгону колдоо керек сиздерден урманчачлар. Болгону колдоо керек. Мына Кыргызстанда номер азыр кадр маселеси номер 1 болуп атат. Биздин дагы бир проект ушул жерде отурган 25 Анвар байке Башбол, Элмек Тамыла аттарын атап отурбайм, 25 баланын жардамы менен болгону айына 500 сомдон стипендия берип отуруп, илим билим тармагына биз жакшы иш баштап отурабыз. Кадр маселеси номер 1 болуп атат. Эгерде Кыргызстан өнүгүү үчүн биздин дагы илим билимдери чыгышын каалай турган болсок, кайрымдуулук финансылык фондуна жардам берип, биздин проектти да колдоп, болгону 500 сомдон стипендия берип, биздин катарыбызды толуктап, биздин дагы жаш кадрлар, окуучулар, илимди билимди профессорлор, депутаттар, премьер-министр, президенттердин чыгышына жардамга чакырык жасап кетебиз. Да, бардыңыздар, мен ойлойм, соцсеттерден биз ар дайым фото, видео отчет кылабыз. Бардыңыздар, көрүп билип жүрсөңүздөр керек. Керек болсо улуттук телеканал аркылуу дагы телевиденияга чейин чыгардык. Именно ошол Акбулак Саттоктор орто мектебинин Акбулак гимназиясынын атын чыгарып, ошол жерде китеп окуу конкурсун өтүп, телевиденияга тартып, биз Акбулак элинин ынтымак биримдигин көрсөтүп, Саттоктор орто мектебинин кылып аткан жакшы иштери биз себепкер болуп, башка бизден колу кошуна гимназия и жанагы жөнөкөй орто мектептер биз кылып аткан иш-чараларды улантып баштады. Бизге илимдүү билимдүүлөр керек. Эгерде бизде илимдүү билим жаш кадрлар болбой турган болсо, сиз менен бизге окшоп кара жумушта иштеп калат балдарыбыз. Бүгүнкү күнү мен кара жумушта иштеп жүрөм. Менин балдарым илим билим алып атат. Менин балдарымдын балдары хотя бы өнүп өскөн мамлекетте Кыргызстанда биз картаганда биздин неберелер бизди өзүнүн элде, өзүнүн жерде мигрант болбой бакса деп келечекке азыртадан кадам таштап баштады. Андыктан келиңиздер, сураңыз сиздерден, бири-бирибизди туура түшүнүп, коомго жардам суналы. Болгону 500 000 сом. 500 сомго абет кыла албайсыздар Москвада. Ким кызмат кылбасын, ким болбосун, жагабы, жакпайбы, баш ээли, амирибиз бар. Акбулак финансылык фондунун төрагасы Жусуп байке бар. Балким жагат, байкенин хукук мүлөсү, балким жакпайт, же өзү жакпайт. Биздин амирге баш ийсек, ынтымак биримдикте боло турган болсок, өнүгүүсү болот. Биздин колубуздан келет. Биздин илимдүү билимдүү колуна бар адамдар аябайбы. Алардын жардамы менен сөзсүз өнүгөбүз. Allah razı olsun ardayım. Bizden törde oturgan Dastokolu'nun tördün körkü olgan sizlerge de raz çıkıp gitseniz Aman Aksakal, Midin ağam özün ağam, bütün özün ağam. Ben sizler menen sıylıktanam, sizler menen uşul Akbulak Finansылык фондунун мындан 2 жыл мурда нөлдөн кайрадан баштаганбыз. Сиздердин жардамыңыздар менен, элдин жардамы менен биз болгону 1 жылда $500 000 ашырганбыз. Кылса болот экенин көрсөтүп, далилдеп эл өкүлдөрү ушул кезге чейин улантып келатат. Мындан ары дагы миллиондор чогулуп, ушул Акбулактын бүткүл социалдык маселелерин чечкенге жардамга чакырык жасайт. Бардыгыңыздардан Аллах разы болсун, бар болуңуздар. Алла субхана таала ийгилигин, батылдык насип кылсын, жашоо денсаулык, өмүр рызкыңыздарга береке берсин. Абдан жакшылыкта гана учурашалы. Ар дайым ушундай актас торкондо учурашалы. Кызматчыларга кымбат болгон убактыңыздарды бөлүп келген ар бир Акбулактык Юрттагандар бардыңыздар ыраазычылык менен 20 жылдан бери 20 жыл мурунку жаш балдар мен биринчи Россияга келгендегидей чоң жигиттер болуп калды.
баардыгыбыздын колубуздан келет. Жаштар, особенно мына жана Жусупайга туура айттым. Бүгүн биз 40ка келдик. Эртең силер да байкоға 40ка келип каласың. Поколение поколение биз кылып аткан нерсени силер алып кете тургансыңар. Кайдыгер карабастан Алла ыраазычылыгы үчүн ошол жаратмандардын катарын толуктап, жомарт берешендердин катарын толуктап, ата мекендин өсүшүнө салым кошуп, фондко жардам берүүгө чакырык жасайм. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракалла. Мына грамотага татыктуу экенибизге ишендим да. Керемет сонун сөздөр болду. Чыныгы айылдын намыска жарай турган жигиттер. Бар болуңуздар агалар, ыраазычылык билдиребиз. Орун алсаңыздар. Сіздер орын алып берсеңіздер.